Ош шаарынын башкы планы 2010-жылдан 2025-жылга чейин кабыл алынган. Бирок баштапкы план 2016-жылы иш жүзүнө ашырыла баштаган. Таза суу башкы планга ылайык 2016-жылы 321.108 метр куб суткасына 270.000 жашоочуга берилүүсү белгиленген. 2025-жылга чейин шаарда 600.000 жашоочуга көбөйүшүнө эске алганда, бул көрсөткүч 485.590 метр куб суткасына көбөйүшү милдетке алынган. Жер астындагы булактардан суунун алынышы суткасына 248.000 метр кубка пландалган. Бирок азыркы убакка чейин 7 жыл аралыгында 1 метр кубта жер астынан суу чыгарылган эмес. Ал эми бүгүнкү таза суунун берилүү көлөмү 178.100 метр кубту түзөт. Бул көрсөтүлгөн 485.590 метр куб суткасына беребиз деген милдеттеменин 37% аткарылышын көрсөтөт. Ал эми саркындуу сууларды тазалоочу курулмалардын кубаттуулугу 2025-жылга чейин шаар тургандарынын көбөйүшүнө ылайык суткасына 376.852 метр куб болуусу пландалган. 2016-жылы курулмалар 187.636 метр куб суткасына иштеп турган деп башкы планда белгиленген. Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын 2022-жылдын 23 августуна берилген маалыматына ылайык, шаардын саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын суткасына 80.000 метр куб кубаттуулуктагы жабдыктарга алмаштырылган. Калганы иштен чыккан. Ошондо 13 жыл аралыгында коюлган пландын 21% гана иш жүзүнө ашырылганы көрсөтүлүп турат. Тактап айтканда, 376.852 метр куб суткасына камсыз кылабыз деген пландын азыркы убакта 80.000 метр куб суткасына камсыз болуп жатат. Ошентип башкы пландын бүтүшүнө 3 жыл калды. Ош суу чарбасы аз убакытка аткарыла элек, бирок өз мойнуна алган 79% саркынды суу жана 63% таза суу боюнча милдеттемелерди аткара алабы деген суроо жаралат.